Assalamu alaikum. Kasiyetli Kırgız halkım, kelimetli жердин ээси, Kırgız mamлекетинин бактылуу жашоочулары, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? Урматтуу күч структурасынын башчылары, саламатсыздарбы? Урматтуу президентибиз, урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы? Урматтуу Жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замирбек Курамаевич, саламатсыздарбы? Урматтуу башкы прокурор, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токтаралиевич, саламатсыздарбы? Урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, саламатсыздарбы? Урматтуу президенттин астындагы коопсуздук кеңешинин төрагасы Марат Иманкулов Муканович, саламатсызбы? Урматтуу ички иштер министри Ниязбек Оламбек Мамаконович, мен бүгүнкү күнү ушул Кыргыз Республикасындагы күч структураларындагы сот системасында болуп жаткан алишемдиктер жөнүндө, туура эмес жүргүзүп аткан иштер жөнүндө учкай кетейин деп чечтим. Себеби дегенде бүгүнкү күндө кара таман калкым абдан кыйналып кетишти. Укук коргоо жаатында таптакыр маселе тетирисинен кетти. Укук коргоо органдарынын ичинен айрыкча ички иштер министри тарабынан ошол башкарып жаткан мекемеде өтө одоно мыйзам бузуулар болуп жаткандыгы жөнүндө бүгүн кеп кылмасам болбойт. Айтайын дегеним, мына биздин республикада бир эле тогуздор эмес, республиканын баардык булуң бурчтарында адилеттүүлүккө жетпей, акыйкаттан айрылып, калыстыктан тайган, чындыкка жетпеген, чыркырап үнү жетпеген жарандардын саны ого эле көп болуп кетти. Мен ошолордун бири катарында 22-нде, 23-нде каралып турган иштер боюнча айтып коюуну туура деп таптым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич, урматтуу башкы прокурор Курманкул Токтаралиевич, урматтуу коопсуздук кеңешинин төрагасы Марат Муканович, урматтуу улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу ички иштер министри Оламбек Ниязбекович, мен айтайын деген сөзүм, мына Токтогул районунда Абжал Нурбеков, Абжал Аманбердиевич деген адам, жаш жигит, 66-жыл 17 мартта болгон жигит. Мындан 3 жыл 7 ай мурда Жалал Абад областык ички иштер бөлүмүнүн башкармалыгынын баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгынын 5 сотруднигинин айынан ошолордун кызматынан кыянаттуу пайдалангандыгынан, кызматынан аша чапкандыгынан ошол бала ак жерден түрмөгө түшүп, бүгүнкү күндө түрмөдө жатканына 3 жыл 7 ай болуптур. Байкуш ошол Нурбеков Абжал Аманбердиевичтин апасы 3 жыл 7 айдан бери какпаган эшиги, кирбеген тешиги, арызданбаган адамы калбаптыр. Анын атасы бечара ушул баласынын күйүүтүнө чыдабай, сахары көтөрүлүп, 30-тан кемибей, Кыргызстанда жашоого мүмкүн болбогондуктан Россияда, Москвада азыр лечениеде экен. Бул эмне деген тамтык? Урматтуу президент, урматтуу башкы прокурор жана калган күч структуранын өкүлдөрү, Жогорку соттун төрагасы, бул мыйзамсыздыктардан биз качан кутулабыз? Кара тамандарды ушинтип кыйнай бергенди токтотуш керек. Мен айтайын дегеним, ушул жигитти мындан 3 жыл 7 ай мурун
үйünde уктап жаткан жеринен өзү милициянын академиясын 3,5 жыл окуп, мына ашкалды бүтөмүн деп жатканда бир теңкиш баласы ачуу сөздөрдү айтып жерине тийип, анан экөө конфликтке барып экөө урушкан экен. Ошол жигит өчүн алуу үчүн аны сотко берип, аны ошо отчисление кылган экен окуусуна. Андан кийин дагы ал жалал абадка жүрөт экен. Өчүн алуу максатында орган кызматкерлери менен байланышка түшүп алып, 3 жыл 7 ай мурун Токтогул районунда бейкапар жаткан семьяга бүлүк салып, түн ортосунда телефон жалып, мен сага жолуга турганга келдим, үйдөн чык деп жанына 1 милицияны ээрчитип алып, Макс деген милициясын ээрчитип алып, ошол жигит барган экен дагы эшикке чыгып сүйлөшө турган жумуштарыбыз деп бар деп, гос номердеги автомашина менен барып, машинанын ичине наркотик салып алышып барышып, ошол баладан өч алуу максатында барган экен. Бала бейкапар, эч нерседен капары жок, эч нерседен ой чанагасы жок. Курсташ балам келген экен, теңчиш балам келген экен, чыкса чыгайын деп чыгып, эки колун чөнтөгө салып чыккандан кийин алар Жалал Абадка барып ойнотуп келебиз деп салып чыгышыптыр. Бир убакыт өткөндөн кийин бир камоктун жанына токтотуп, ал бала түшүп кеттир, подставить эткен бала. Түшүп кеткен бойдон ал кайрылаптыр. Ошол Макс деген милиция ошол бала ошол жерден тиги баланы күтүмүш болуп отуруп, аңгы чакта 4 милиция келиптир дагы, баңгизатка каршы күрөшүү боюнча. Алар келгенден кийин баланы катуу удар берип, муштап көк жерге башка. Анан колуна кишен салып, анан бир талага, ээн талага алып барып, ошол жерден ит көргүс кылып сабап, лом менен сабап, дайын өтө ыплаш иштерге барышкан экен. Андан кийин Жалал Абадка алып келип, мойнуна алдырабыз деп аябай аракет кылышып, жазабаган болсоң дагы мынау наркотикти меники деп айткан, болбосо сени ошондон өлтүрүп салабыз деп коркуткан экен. Мына ошол баланын абжалдын жатканына быйыл 3 жыл 7 ай болуптур. Урматтуу президент, урматтуу башкы прокурор, урматтуу Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кылышбаевич, урматтуу коопсуздук кеңешинин төрагасы Марат Муканович, ички иштер министрине кайрылуунун деле кажети жок деп кетем кээ бир учурда. Бул ал ошентип бир эле Токтогул районунда болуп жаткан жери жок. Бул баланы жанагында алып келип алышып, анан кийин Жалал Абадка алып келгенден кийин башына салапан кийгизишип, 3 жолу катуу кыйнап, анан жазабаган кылмышты мойнуңа аласың, болбосо ошол жерден өлөсүң деп коркутуп, анан мынау эки буттуу айбандар дизем дагы ашып кетпестен менде ушул Токтогул районунун жөнөкөй бир бечара үй бүлөнүн баласын кыйноого алып, анан кийин 500 000 сом талап кылыптыр ата-энесинен. 500 000 сом алсаңар, алып келсеңер, ошол замат балаңарды чыгарып беребиз деп. Бечара энеде бечара ооруп жүргөн атада кайдагы акча болушу мүмкүн. Мына ошону кыйноого алгандар Жамашев Акылбек Султанбекович деген Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгынын Жалал Абад областы боюнча башкармалыгынын кызматкери экен. Андан кийин экинчиси Акмырза уулу Замирбек, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин баңгизатка каршы күрөшүү кызматы боюнча Жалал Абад областы башкармалыгынын ыйгарым укуктуу опер кызматкери экен. Андан кийин Бердибеков Максат Показович деген ошол жана Макс деген милиция. Бул Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын Жалал Абад областы боюнча башкармалыгынын ыйгарым укуктуу опер кызматкери экен. Мырзакматов Кыяз Жабекович деген дагы бир адам бар экен. Ал дагы ошол кызматта иштеген адам экен. Эми ушул 5 адам абжалда аябай кыйнап, денесине тамтыры жок сабап, башына пакет кийгизип, штанына тийгизип атып мойнуна алдырган экен. Эми ошол боюнча энесинин барбаган жери калбаптыр. Ушул 3 жыл 7 айдын ичинде
bir kulak salgan iş yok eкен. Урматтуу президент, мен сизди абдан жакшы сыйлайм. Мен сизге ишенем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин башыңыздан жаманчылык өткөн. Ак жерден 11 жыл кешилипте баргансыз. Ак жерден соттолгонуңузду жакшы билесиз. Сизди түрмөдөн кыйнап алып, кекиртеңизди кечкенге чейин барышкан. Сиз дагы боякта жаткан жарандардын тагдырына кайдыгер карабаңыз. Ушул Абжал Нурбеков деген жаш бала үйлөнө элек экен. Ата энесинин кебетесин көрсөң ыйлагың келет. Апасы ошол баласынын ак жерден отуруп калгандыгын далилдеп берем деп барбаган жери калбаптыр. Сиздерге чейин кайрылыптыр. Башкы прокуратурага кайрылыптыр. Деле кирбеген жери калбаптыр. Бирок эч жыйынтык чыкпай келип, Токтогул районунун соту эми билбейм, ал сот деп деле аташка болбойт. Ошол сот алып, ошол баланы Токтогул райондук соту төрагал кылуучу Беримбаева, анан кийин мамлекеттик айыптоочу Кинжебаев деген прокурорлор 10 жыл 3 айга кесип жиберген экен. Бүгүнкү күндө Жалал Ата областык сотунун кылмыш иштер боюнча соттук коллегиясында ушул иш каралып жаткан учур экен. Мен ошол ишке катышуу үчүн келдим Жалал Ата шаарына. Кудай буйруса 22-23-үндө биринде ошол Абжал Нурбеков боюнча, экинчи сотто, шаардык сотто жанагы мен атап өткөн, жогоруда атап өткөн 5 милиция боюнча сот процесстери жүрүп аяктап калган кез экен. Мен ушул энеси атайын башкы прокуратурадан жолугуп, ушул балама такыр мүмкүнчүлүк болбой атат, ак жерден соттоп атышат, ошого жардам бересизби дегендиктен мен макул болуп, ушул жакында эле 4-5 күн болду, ошол ишти алдым. Мурда күнү 5-күнү сиздерге барып, башкы прокурорго, урматтуу Садыр Нуркожоевичке, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кындыршаевичке, ички иштер министрине атайын арыз таштап келдим. Бүгүнкү күндө Жалал Ата областык соту, соттук коллегиясы Нурбеков Абжал Аманбердиевичтин үстүнөн ишти карап жатат. Мен эми ойлойм, ротация менен келген соттор туура жыйынтык чыгарат деп эсептейм. Баланы актап берет деп эсептейм. Себеби дегенде ал ур тепки менен, кыйноо жолу менен жазаланган кылмышты мойнуна алдыргандыктары үчүн тиешелүү адамдар жоопко тартылат деп ойлойм. Эгер адилеттүүлүк, акыйкаттык, чындык, калыстык боло турган болсо, ал эми Нурбеков Абжал Аманбердиевич сот залынан токтоосуз бошотулуп акталат деп эсептейм. Урматтуу президент, урматтуу башкы прокурор, урматтуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, урматтуу коопсуздук кеңешинин төрагасы, урматтуу ички иштер министри, сиздин кол алыстыгыңызда иштеп жаткан кызматкерлердин чектен чыгып эки буттуу айванга айланып жаткандыгын кандай деп түшүнсөк болот? Урматтуу министр, сизди жаңы келгенде абдан жакшы министр деп мактап ачкан, бирок мактаганга татыктуу болбой жатасыз. Мен бир эле бул Токтогул районундагы Нурбеков Абжал Аманбердиевич менен жөнүндө гана сөздү айтып атам. Ал эми Тогуз-Тородо 14 оор кылмыштар жабылып жатат. 14 2015-жылдан ушул күнгө чейин 14 кылмыш иши жабылып жатат. Бул ушул Тогуз-Тородо районундагы мурунку кызматынан көтөрүлүп кеткен, башкача айтканда 17 000 эли бар. Тогуз-Тородон Сокуло районунда 193 000 эли бар. Сокуло районуна биринчи орун басар болуп барган Кангантиев Мирлан деген Зөөкүр прокурордун кесепетинен Тогуз-Тородо 14 кылмыш жабылып калган. Ошол жанагы Тогуз-Тородо районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сабыркан Таланттын, ички иштер бөлүмүнүн зам начальниги, опер кызматкерлери баардыгы мафиялашып алып, ошол жерден 14 кылмышын жаап, ошол жапкан иштерден олчойгон акча алгандыгы боюнча фактылар менде туруп атат. Өткөндө мен
ички иштер министрине ички иликтөө кызматына Ырыскелдиев дегенге, Бекелев дегендерге барып 1,5 саат отуруп арызымды берип түшүнүгүмдү жазып чыккандан кийин эч бир натыйжа чыккан жок. Эми өткөндө Курманкул Токтаралиевич өзүңүз келип Тогустороодо эл менен 12 сентябрь күнү жолугуштуңуз. Мен ошол жерден тиешелүү сөздөрүмдү айттым, бирок толук айтууга мүмкүнчүлүк болгон жок. 2 минуттан убакыт берилгендиктен мындай үстүртөдөн айтылып калды. Бирок Курманкул Токтаралиевич өзү жеке өзү кабыл алууга убадасын берип кеткенинде, бирок мен убактым болбогондугуна байланыштуу Курманкул Токтаралиевичке кире алган жокмун. Республика боюнча баардык жерде ушу мен айтып аткандай кылмыштар өтө көп санда. Элдин баары кыйналып кетти. Карапайым жарандардын жонуна кайыштылып, капчыгынын баарына аңтарып, ушул күчү структурасынын кызматкерлери, сот, айрыкча милициялар бизнес центрге айландырып алып, ошол жерден акча жасап жаткандыктары бүгүнкү күнү чындыгы деп эсептейм. Себеби дегенде мына Тогустороодон 2020 жылдын октябрында дагы бир бечара бирөөнүн жаңгыс баласын оорулуу 1-группа инвалидтеги Абдыкадыр уулу Асылперимди дагы милициянын опера кызматкери Билимбек уулу Бек деген жана кыздын агасы Кубаныч деген жигит атайын подстава жасап, ошол жерден акча өндүрөбүз деп бирөөнүн бечарасын алып барып камап коюшуп, мына 2 жыл жатты эле. Мына өткөндө Жалал Абад областык сотунда апелляциялык тартипте иш каралып, 13 жылга кесилген баланын коюлган айыптардын баардыгын алып салып, жаңы 163 беренени, 169 беренени, 180 беренени жөн эле жармаштырып 2 жыл 1 айга соттошту. Айланайын, актала турган адамды нечүн минтип силер алып алып мындай жыл берип атасыңар деген суроо пайда болот экен. Анын себеби жооп бирөө эле, мен жакшы билем. Ошол баланы мыйзамсыз, негизсиз отургузуп алган тергөөчү бар. Ошонун мыйзамсыз, негизсиз отурганын көрүп туруп, ошол кылмыш ишин сотко өткөрүүгө кол койгон прокурору бар. Ошол кылмыш ишине катышып сотто мамлекеттик айыптоочу болгон прокурору бар. Ошол кылмыш ишинди жакшы тыкыр изилдебей 500 миң сомдон 1 миллион алып келсеңер балаңар кутулат, болбосо кутулбайт деген Төлөнбаевге окшогон соттордун кесепетинен ошол бала кесилип кеткен эле. Мына ротациядан кийинки соттордун кичине тазалануун сунам дейинби, же Садыр Нуркожоевич, сиздин эмгегиңиз зор ротация жасоодо. Ошол сиздердин эмгегиңиздердин натыйжасында ушу Жалал Абад областык сотуна келген соттук коллегиядагы соттордун кичине анча-мынча жүзү бар экен, жок дегенде. Толук болбосо дагы. Ошолор мурунку коюлган айыптын баарын алып салып, азыр ошо жанагы кол койгон соттогон соттордун кичине анча-мынча аброюн сактап калыш үчүн ушундай кадамдарга барып, актала турган баланы 2 жыл 1 айга соттоп атат. Ушундай эле мисал Жалал Абад областынын Аксы районунда Сакабаев Үсен деген жигит, жана ошондой эле Төлөмүрза дегендин уулу дагы 13 жылдан кесилип кеткен экен. Аксы райондук сотунун өкүмү менен. Ошол Аксы районунун прокурору, ошол кездеги Аксы районунун ошол кездеги тергөөчүлөрү, Аксы районунун ошол кездеги мамлекеттик айыптоочу болуп качкан адамдарынын кызмат абалынан кыянат байланып, кызматтарынан аша чаап, ак адамдарды камап койгондугунун натыйжасында ошол 2 адам 2 жылдан бери түрмөдө отурат экен. Мына өткөндө Сакабаев боюнча сот процесси болуп аяктады. Эми ушул жерден бир айтып кете турган нерсе, адвокат деп катышкан адамдар эки тарапка ойноп, эки тараптын тең акчасын алып, олчойгон акчаларын алып алганда дагы жанагы Сакабаев деген баланын 77-деги апасынан балаңарды куткарып берем, соттор сурап атат, прокурорлор сурап атат, мага акча бергиле деп $6,5 миң алган экен. 6 тыйын чалык иш жасабай туруп, Аратакунов деген адвокат алдамчылык жол менен алып койгон. Курган кемпирдин азыркы жашоосун көрсөң мышы кыйлайт. Ошондой эле экинчи бала Аманбаев жанагы
экинчи бала Телемирза дегендин баласын ар кандай жолдор менен эптеп чыгарып калабыз деп баягы ата эне аракет кылып жаңгыз баласы бар экен, жаңгыз эле баласы, анан 3 кыз бар экен. Ошол чуркап жүрүп, ал 67-теги кара экен, Телемирза деген аксакалыбыз. Ошол аксакал $35.000 жоготтур. 2 жолу жиндиканага алып барып, жиндиканадагылар $12.000 $24.000 бербесеңер болбойт деп адвокаттар алып берген экен. Адвокаттар $11.000 алып, бул эмне деген таптык. Ошончо алгандан кийин баланын ага экенин далилдеп берип, анан баланын сурбасанда дагы окшошот эле. Бул акмактар соттолуп, азабын жеп аткан балдардын ата энесин кыйнап, тозокко салып, ушунча акчаларды алып, кайра балдарын 13 жылдан кечириген экен. Өткөндө Жалал Абад областык соттук коллегиясы Сакабаев боюнча өкүм чыгарды. Токтогул Аксы районунун сотунун чыгарган өкүмүн өзгөртүп, адам өлтүрүү беренесин алып салып, хулиганство деген бир болбогон беренени коюп туруп, ушул 10 жылга берип, 2 жыл отурган экен. Анан калганын колония поселенияда өтөсүн деп өкүмүн чыгарды. Бирок өкүм биздин колго тие элек, результатын чач эле тийген. Ошону алып азыр жогорку сотко жазалы деп аракет кылып жатабыз. Ал эми экинчи Телемирзанын баласы боюнча сот 22 күнү саат 10-да башталат. Мен айтайын дегеним, ушул Аксы районунун укук коргоо органдары, айрыкча милициялары ушул иш боюнча өтө ыплас иштерге барып, башынан этегине чейин жасалмалап, кылмышка негизи Мушташ Караван шаарында болуп атса, ошол кылмышка катышкан балдардын баардыгын куткарып жиберип, анан экинчи Чие деген айылга жеткирип келген Калматов Анарбек деген мурунку депутаттын иниси жеткирип келген экен. Анын агасы ошо жерде ички иштер бөлүмүндө милиция болуп иштейт экен. Ошо жерде видеого түшүп калган экен. Ал жерде балдар мушташпагандыгы көрүнүп турат. Жана Сакабаев Үсен дегендин аянда акчы эч нерсеге тиешеси жок экенин көрүп туруп, ошол видеону милициялар алып туруп, кылмышын тиркөй туруп жок кылып коюп атышат. Кайра Сакабаева да ошол видеону тартып алган экен, жана барган кемпир. Ошону мен балам күнөөсү жок, мына көргүлө деп көтөрүп барса, эне бериңизчи, мен көрүп берейин деп телефон алып удалить этип коюптур. Бул удалить эткенден кийин кайра ошол Аксы районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери келип, магазинге, Чие айылындагы магазинге келип, видеону ошол жерден видеокамераны өрттөп кетишкен экен. Карачы, эмне деген пастыкка, эмне деген акмактыкка барышкан. Ошол пеждок катарында